Алгач президент Сооронбай Жээнбеков акыркы 2 жылда аткарылган иштер туурасында кыскача маалымат берип, аймактарды өнүктүрүү, коомдогу биримдикти бекемдөө, Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөгөн тышкы саясатты жүргүзүү, санариптештирүү, коопсуз шаар долбоору жана өзгөчө коррупция менен күрөшүү тууралуу айтып берди. Ажо белгилегендей, президенттик ишинин башкы максаты өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган 2040 жылга чейинки стратегиялык планды жүзөгө ашыруу. Региондорду өнүктүрүү үчүн мамлекет тарабынан негизги шарттар түзүлдү. Акыркы жылдары региондорду өнүктүрүүгө өзгөчө маани берип жатканыбыздын анын себептерин жакшы билесиздер. Элет жерин жашаган адамдардын жашоо турмушун жакшыртуу, жаңы жумуш орундарын түзүп, элди иш менен камсыз кылуу аркылуу миграция агымын токтотуу зарылдыгы келип чыкты. Тилекке каршы буга чейинки экономикалык саясат аймактарды өнүктүрүүгө жөндөмүш болуп келди. Мисалы бюджет, салык, акча кредит саясаттары региондун өнүгүүсүндөгү диспропорция эске алынган эмес. Натыйжада ички миграция күчөдү. Алыскы райондордон, анын ичинде чек ара аймагынан көчүп кеткендердин саны абдан көбөйдү. Маалым болгондой, аймактарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, 2 жылдын ичинде 38 миллиард сомго жакын суммадагы жеңилдетилген насыялар региондорго берилди. Ошону менен катар региондор үчүн тикелей каржылоонун кредиттик лимиттери $1 миллион 200 000 долларга чейин азайтылды. Ушул аракеттердин натыйжасында аймактарда 2 жылдын ичинде 600гө жакын ири жана орто ишканалар ачылды. Ирригация боюнча бекитилген иштер план боюнча жүрүп жатат. Акыркы 2 жылда 4 ири ирригациялык курмалар курулду. 4 объекттин негизги участкаларында иштер бүттү. Республика боюнча 1924 гектардан ашык жаңы сууга жерлер өздөштүрүлүп, 3900 гектарга жакын сууга жерлердин суу менен камсыздоосу жогорулады. 5000 гектарга жакын жердин мелиоративдик абалы жакшыртылды. Азыркы учурда 13 объекттин куруу боюнча сүйлөштөр өттү жана кийинки жылы $160 миллион түзгөн келишимдерге кол коюу жана ратификациялоо чаралары аткарылат. Ошондой эле таза суу программасын ишке ашыруу үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Программадагы 653 калктуу конуштун ичиндеги 90 айылда жана 5 шаарда таза суу менен камсыз кылуу иштери бүттү. Жылдын аягына чейин 11 айылда курулуш аяктайт. 2024 жылга чейин 27 шаарда таза суу инфраструктурасы жакшыртылат. Бул өз кезегинде улуттук долбоорлорду ишке ашырууда аймактардын потенциалын жогорулатат. Токтогул кечинин долбоорунан үнөмдөлгөн $100 миллион Үчкоргон кечинин реконструкциясы башталат. Ат башы кечинде оңдоо иштери аткарылууда. Камбар ата кечинде 2-чи гидроагрегаттын эксплуатацияга киргизүү боюнча иштер жүрүп жатат. Жогорку нарын кечтеринин каскадын куруу үчүн инвесторлор менен сүйлөшүүлөр улантылууда. Касамин долбоорунун алкагын электр линияларын куруу башталууда. Тармактагы жоготууларды азайтуу үчүн акылдуу шөгүчтөрдү коюу улантылып жатат. Буюрса, эмдиги жылы бардык ири өндүрүү ишканалары жана 3 фазалык абоненттер шөгүчтөрүнө камсыздалат. Андан соң президент Сооронбай Жээнбеков журналисттердин суроолоруна жооп берүүгө өтүп, эң алгач эле массалык маалымат каражаттарынан Пирамида телеканалынын журналисти Жибек Шаршембиева суроосун узаталды. Коңшу өлкөлөргө суу ресурстарын пайдалануу боюнча компенсация төлөө маселесин көтөрүп чыктыңыз. Ошону сурайын дедим эле. Негизи эле ушул сиздин долбооруңуз колдоо таптыбы жана бул Кыргызстанга кандай артыкчылыктарды алып келет? Биздин суу берип жаткан гидротехникалык курулмаларды чогуу пайдалануу боюнча маселени койдум. Бул кандай маселе? Биз Кыргызстан ошол гидротехникалык курулмаларды иштетиш үчүн, эксплуатация кылыш үчүн биз каражат бөлүп атабыз. Менин койгон маселем ошол ким канча суу алса, ошол гидротехникалык курулмаларга кеткен чыгымдары ошончо каражат төлөө маселеси. Мына мындай бизде бар да, мына Таласта, мына Чүйдө бар. Борбор калаада кара түтүн каптап, айрым жерлерде абанын булганышы нормадан ашып кеткендиги коомчулукта бир топ нааразычылык жаратып келет. Бул маселе ар тараптан талкууга алынып, чечүүгө аракеттер көрүлгөнү менен майнап чыкпагандай. Коомчулукта катуу талкууланган бул көйгөй тууралуу да суроо узатылды. Биз Бишкекти жана башка шаарларды, бүт айылдарды
көктөндүрүү маселеси колго алыш керек. Биз дарактарды көп отурушубуз керек. Ал дагы кислород чыгарат, абаны жакшыртат да. Бул эми коопсуздуктуу маселе. Мен угушумча азыр Бишкек шаарындагы өткөндө окуп калдым. Интернеттен Бишкек шаарындагы өзүнчө комплекс программа кабыл алып, 20-22 жылга азыр өкмөткө жөнөттүр. Анын үстүнөн дагы өкмөт карап атыш керек. Бунун үстүнөн өкмөт дагы тыгыз иштеп атат. Кыргыз-тажик чегарасында чыр-чатактар байма-бай катталып, айрым учурларда талаш-тартыш адам өлүмү менен аяктаган учурлар болбой койгон жок. Буга себеп такталбаган жер тилкелери. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, орток пикирге келгени менен маселеге ушул убакытка чейин чекит коюла элек. Тайстан боюнча маселе оңой болбой атат, оор болуп атат. Муну ачык айтышым керек. 2 жылдан бери мурун сүйлөшүүлөр токтоп калган. Бирок биз бул сүйлөшүүлөрдү жетишкен ушул болду. Кайра баштадык жолугушууларды. Биз урматтуу Тайстан президенти Эмомали Шарипович Рахмон менен бир нече сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Мына биз кыргыз тарап, мына даярбыз. Мен комиссия менен, биздин комиссия менен, ошо Разаков жетектеген комиссия биздин премьер болуп отуруп алып, чегараны кандай чечебиз? Мен бардык тең сүйлөшүп, биздики даана. Биз айтып атабыз, биз даярбыз, дана келгиле сүйлөшөлү. Алмаша турган алмашалы, чегараны чечели. Эл менен сүйлөшөлү. Силер тарап менен, биз тарапта эл менен сүйлөшөлү, талаш жерлер болсо. Буну ачык айкын чечели деп маселени коюп атабыз. Жогоруда белгилегендей, жемкорлук менен күрөшүү президенттин эң алдыңкы максаттарынын бири. Өзгөчө ушул жылы коррупцияга байланыштуу коомчулукта резонанс жараткан сот иштери дагы аягына чыкты. Мыйзам бардыгына бирдей демекчи, казынага кол салып, кызматынан кыянаттык менен пайдаланган атка минерлер өз жазасын алышты. Мамлекет башчысы коррупция менен күрөшүү менин президенттик мөөнөтүм аяктаганча жүрөт деп баса белгиледи. Мен деле окуп атам. Ар кандай сөздөр болуп атат. Мына коррупция менен тандалмай күрөш болуп атат деген сөздөр мына байма-бай айтылып атат, жүрүп атат, окуп атам. Эми мен буга эмне жооп бере алам? Мына эми коррупция менен иш тандалмай жүргөн жок. Коррупция менен иш билесиңер, мен биринчи президент болгондон баштаганда эле биринчи эң чоң маселем бул Коопсуздук кеңешинде коррупция боюнча маселе каралып, ошол жерде айрыкча мен өзүм региондо иштеп жүрүп, областта жүрүп, айрда болуп аткан иштерди жакшы көрүп билип калганмын. Ошол кеңеште ушу коррупция менен күрөшүп жаткан укук коргоо органдарына, сот бийлигине абдан чоң домалактар айтылып, ошонун чечими менен ошол коррупция менен күрөшө турган мамлекет органдарга бир топ тапшырмалар берилген. Мына ошонун үстүндө мына иштеп атышат. Акыркы мезгилде сөз эркиндиги боюнча бир катар талаш-тартыш маселелер жергиликтүү маалымат каражаттарынын бетине байма-бай жарыяланып келет. Коомчулуктун кызыгуусун туудурган бул суроого да жыл жыйынтыктоочу жыйында жооп алынды. Анан массалык маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча эми биздикинде эркиндик көп мамлекетте болбосо керек. Мына салыштырып караганда деле биздикинде эркиндик мына карап көрүлөчү. Кимде бар? Мына каалаган жазып атасыңар, каалаганды айтып атасыңар. Мына мен деле, мына айрыкча мен аппаратым деле, ошондон тескей турган отделден деле мына бирөөңгө бирisi айтылдыбы? Сен жазып атасың, мындай кылып атасың, мындай кылба, мындай кыл деп айтылган жок да. Мына келерки жылы парламенттик шайлоо өткөнү турат. Бул шайлоо мамлекеттик башкаруу үчүн мааниси абдан чоң. Эми шайлоо кандай тартипте өтөт? Жыйындын катышуучулары бул суроо боюнча дагы президенттен жооп ала алышты. Мен айтып атам, шайлоо калыс болот. Баарына бирдей болот. Бул шайлоону Кыргызстандын эли, кыргыз эли чечет. Бул шайлоону ким добуш берсе, ошол партия парламентке келет. Эми биз парламенттик мамлекет болгондон кийин, парламент өкмөт курагандан кийин, азыр мына кийинки жыл абдан саясатташкан жыл болот. Бардык саясий күчтөр, бардык саясатчылар, депутат болгон адамдардын бардыгы тең аракет кыла баштайт. Өлкөнүн эртеңки келечеги билим берүүдөн көз каранды экендиги талашсыз. Эми өлкөнүн билим берүү деңгээли кандай? Балдардын билим сапатын жогорулатуу үчүн эмне кылуу керек? Чындыгында билим берүү системасына сын аруак айтылып келген. Мына быйыл билим берүү министри да калмашты. Билим сапатын жогорулатуу үчүн мугалимдердин айлык маянасын көтөрүү жетиштүүбү? Жооп төмөнкүчө болду. Биз дүйнөлүк атаандаштыкка
Тек гана өзүнүн билимдүү, ыймандуу балдарыбыз менен гана туруштук бере алабыз. Ошон үчүн билим берүү тармагына биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Бул тармактан, билим берүү тармагынан бизден эч нерсе аябашыбыз керек. Мүмкүнчүлүк болсо эле, каражат болобу, ошонун баарын тең билим берүү тармагына жөнөтүшүбүз керек. Мында 11 жылдан бери мына айлык көтөрүлгөн эмес. Өлкөнү башкаруу оңой олтоң иш эмес, толгон кыйынчылыгы бар. Мына ушул катаал мезгилде жалпы элдин мүнөөсүн аздан болсо дагы аткарып, коррупция менен күрөшүүгө бел байлагандыгы үчүн жылдын адамы дипломун Факт КЖ гезитинин өкүлдөрү президентке тапшырышты. Андан тышкары миграция маселеси дагы козголуп, мамлекет башчы бул маселенин үстүнөн бүгүнкү күнгө чейин иш алып барылып жаткандыгына токтолду. Абдан оор бул маселе менен туура түшүнөм. Мына Россияда 700 000, Туркияда 35 000, Казакстанда 35 000 деп айтылат, бирок мындай 85 000 тегерегинде бар деген да маалымат да бар. Ал Европада эле 10 000 болуп калды. Кореяда 6 000 биздин жарандарыбыз бар. Эми буну биринчи биз токтош маселесин иштешибиз керек. Белгилей кетсек, президенттин маалымат жыйынына 200гө чукул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышып, алардын басымдуу бөлүгү суроолорун берип үлгүрүштү. 3 саатка созулган пресс-конференция коомдук каналдан түз алынып берилди. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Жантай Макенов, Пирамида.